Men siz Kırgız yazıcılarından kийинки жазуучулардан folklor эмес kimdi жакшы көрөсүz, kimdi көбүрөөк окудуңуз? Ошо кыргыз жазуучулар ичинен баягы тили баягы адам ой кошула турган, кызыктыра турган жазуучуларды көбүн окугам, бирок ошол ичинен мен кызыктырып койгону Раматов Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары болгон да. Ошолордун акыркы романын окуй элекмин, калган баардыгы чыгармаларын окуп чыкканмын. Окуп чыкканда да балалык мезгилде окугам баарын тең. Анан университетке өткөндөн кийин бирден Чыңгыз Айтматов чыгармаларын окубадым. Убакыт болбоду. Убакыт болбоду. Баягы илимге кирип кеткенден кийин адабият жеңил окулат экен. Адабият жеңил окулат экен дагы баягы алымсынбай окулат экенсиң. Ошо Айтматовдун кайсы чыгармалары көбүрөөк жакты? Кайсы жөнүндө кеп кылсак болот? Эми мындай көбүрөөк ой кошула турган чыгармалар ичинен мисалы баягы Гүлсарат өтө чоң ролу чоң да. Мисалы Гүлсаратта Танабай Бакасовдун мисалы мээнеткечтүүлүгү өтө жакшы баяндалат. Жаныбардын сырын аябай жакшы ачып берет. Мисалы Гүлсарат атты адам баласына айта албаган менен тилинде эмне бар экенин ушунчалык жакшы түшүндүрүп берет адам баласыначы. Ошондуктан адамдын канаты деп коет, атты жаныбарга эhtiyat мамиле жасай тургандыгын бул башка эми көптөгөн жактарын айтып берет да. Ушул аркылуу түшүнгөн адам жанды пайгамбар саллаллаху айтканда жан жаныбарларды эhtiyatта кыла депчи. Ошол нерсе булай келип калат да. Ушунчалык андан сырткары баягы Боронду Едиге романды акыл Кылым карта түлкүнүн романды бар, түлкүнүн образы аябай жакшы берет да. Түлкү талаада эмнени кыдырып, эмнени тамактанар, кантип бурсагачка эмне акыбалда боло турганын баарын аябай ушундай келиштирип сүйлөтөт да түлкүнүчү. Анан кийин Боронду Едиге аркылуу кээли бир чоң философияны түзүп коет да, бир философияда эгерде изилдей турган болсо, ошону ала окумуштагы өзүнчө бир философия. Эмне негизинде философия деп айтып жатам да. Философия деп айткан ошол замандын мүнөзүнө толук Эдиге аркылуу берип коет да. Замандын мүнөзүнө. Ошол совет учурундагы заман ура деген заманда адам өзү кандай акыбалда жашап аткандыгын толук философиясын түзүп коет да. Ошол философияны түзүш үчүн ал космостук фантазияга кирип, ошол философияны толук түшүндүрүп айтыш үчүн легендага кирип кетет, баягы Манкурт жөнүндөгү легендага кирип кетет. Чындыгында эле Манкуртизм ошол ичине алып көрөлүк. Манкурт анан дагы бир ошол заманга ылайык келген баягы чалды каза болгон Казангаптын баласы Сабитжан правком төрагасы болуп, област правком төрагасы болгондо канчалык кеңирээп текеберленгендигин көрсөтөт. Атасынын тагдыры эмес, өлүмү, эртең кабырда башкалар ойлонбостон өзүнүн ким экендигин тааныткысы келгенде ачык көрсөтүп түшүндүрүп берет да. Ошол замандын бүт мүнөзү берген чыгармада ушунчалык там кызыктырган, мени кызыктырган нерсеси ошондой да. Андан башка ошолор ичинен Манкуртизм жөнүндө бир аз сөз кылгым келип атат. Чындыгында эле ошол Союз мезгилиндеги адамдар ошондон кийин Союз адамдардын өздөрү эмнеге бараткандыгын адамдар ойлоно баштады да. Ошол коммунисттик идеология, коммунисттик жашоо турмушу эмнеге алып барып кетип аткандыгын адамдар түшүнө баштады ошондон кийин. Түшүнө баштап, баягы сама сознание деп коет баштачы, адамдар ошого келе башташты. Бунун өтө чоң мааниси, ошол эле нерсе азыр да актуалдуу болуп турат. Манкуртизм азыр да актуалдуу болуп турат. Тем аз келген мында Кыргызда өзүнчө мамлекет болгон учурунда биз кайсы жашоо жолу менен кетебиз деген суроого түшүндүрдү. Азыркы адамдар мен азыр эле башында айтып кеттим. Мына белгилүү бир бөлүм батышчы болуп, анын жашоо турмушун алып келип атат да. Дагы башканы алып келип сунуштуу алып берип атат. Ушул Манкуртизм азыр дагы бар да. Мен өзүм башыман да өткөрдүм. Мына Манкуртизм, мына медициналык системасы бөлөк Манкуртизм.
Ошонун курмандыгы болуп, mana ушул Arap өлкөсүнө bir жай таап, бул катуу тиричилик болуп отурган. Мына Маңкурт азыр да бар. Ошондон мен бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалыгы бизден кийин дагы, кылымдардан кийин дагы бул эстеле берет, ошол зарылчылык көрсөтүлө берет. Бул дагы изилдесе дагы көп философиясы чыга берет. Бул өлбөс өчпөс бир чыгарма болуп калган. Экология маселеси боюнча айтып бербейсизби? Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы экология, ак кеме, мисалы ак кемеде экология маселеси, кыяматта аябай көтөрүлгөндө. Кийинки акыркы чыгармаларында Тоолор кулаганда да бар экология маселеси. Ошо Тоолор кулаганда гана окуган эмесмин. Бир ак кеме Кыяматта окуганы. Кыяматта дагы ошол экология маселелерин көтөрүп чыкканда, экология маселеси азыр да ошондой көтөрүлүп чыгат. Анын ичинде биздин Кыргызстан шарты боюнча айтайын, эми бүткүл дүйнөдө экология система айтпай эле коеюн, өзүбүз Кыргызстандын шартына керек экология маселени көтөрүп айтайын. Биздин Алла Таала бизге ушундай коосук, жакшы жерди берген. Ойлонуп көргүлө өзүңөр. 4 климат тең бизде бар. Bir жылдын 4 климаты тең бар. Эми араб дүйнөсүндө жашап атам, бир жылдын бир эле климаты бар. Бизде 4 климат тең бар. Бир. Экинчиси, кайсы бир орустун саясатчысы айткан экен да. Азыр жайында барсаңар, Кыргызстанды кыдырсаңар, Кыргызстанда дагы 3 климат көрсө болот. Çölde barıp çöt, toğlu жерге чыгат. Жаз. Тропикалык немеге да барат. Жаз. Андан ары көтөрүлсө, кыш, башына көтөрүлсө. Мына. Эми бул биринчиси. Экинчи нерсе, экологиялык биздин тазалыгыбызды сактап калыш керек да. Эмнен сактап калыш? Абанын тазалыгын сактап калыш керек. Bir. Topraqdın тазалыгын сактап калыш керек. 2. Üçüncüsü суунун тазалыгын сактап калыш керек. 3. Суунун. Бул суу дүйнөлүк чоң маселеге айланып кеткен. Мына көп жыл, мына 16-жылы Паризде Ара конференция болуп өтүп таза суу маселеси боюнча. Анан өзүнүн рельефинин тазалыгын сактап калыш керек. Тоо жайынын тазалыгын сактап калыш керек. Ушул нерсени тазалык сактап калыш өзү, тазалык сактап калыш өтө экология тазалык сактап калыш өзү. Батыш Европадан, Кытайдан, Араб дүйнөсүнөн, Россиянын өзүнөн көптөгөн адамдар Кыргызстанга келип, турист катары, башка катары келип, чоң акчаны таштап кетиши мүмкүн да. Азыр биз ушул маселени өкмөт программада толук өнүктүр деген маселени ошону алып ташташ керек. Сөзүңүзгө аралжа, ошону Чыңгыз Айтматов Ысык көл форумунда айтканда, экология маселеси. Дүйнөдөгү эң чоң Федерика Майордаш болгон чоң интеллектуалдарды чогултуп келип, ошо Айтматов өзүнүн авторитети аркылуу. Анда союз болчу. Анда биз 86-жылы темир занавес деп СССРдин курамында элек. Ошол темир занавестен өтүп келди да кишилер. Айтматовдун авторитети деп. Ошондо ошо экология маселе көтөрүлгөн да. Ошондо азыр көтөрүлүп аткан маселе ошондо көтөрүлгөн. Туурабы? Эми мен дагы мындай ушул убакыттан пайдаланып айта турган нерсем, ошол Чыңгыз Айтматовдун ошол алдын ала көргөчтүгүнү дагы айтып кетким келип атат да. Көргөчтүгүн, анан данышмандыгын дагы айтып кетким келип атат. Бул инсан кылымда, көп кылымдар бою ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталып жашап кала турганына бир ишеним менде бар да. Андан ушул учурда пайдаланып, ушул биздин Кыргызстандын экологиясыны, тазалыгыны, экологиялык жактан тазалыгын сактап калыш керек. Ал үчүн учурдан табып саясат көбүнө бир ооз айткан туура болуп атат. Өкмөттүн программасынан тоо кен өндүрүшүнө өнүктүрүү, инвестиция тартуу, аны өнүктүрүү, иштетүү деген маселени алып салыш керек. Толук жабыш керек. Бизге айланандар өзүңөр эле өткөн тарыхта мисалга кум төрт бизге эмне берди. Тоону тешип кирип кетти. Эмне берди? Ойлонуп көргүлө. Кыргызстан өз коррупция күчүп аткан болсо, келген инвестор долясына бийликтеге берип коюп, калганын алтынды казып алып кетип калса, мамлекет эч нерсе калбаса эмне кереги бар? Койгула айланайлар. Андан бөлөк экөө таза кылып туруп, тоо ташта жашаган кыргыздардын үйүнө конокко мейман барып, аны кызмат кылып, тоо ташта жашаган кыргыз тиричилигин акчага иштейт. Мына кайрадан элге пайда алып келет.
aylanayın eldir, el gözüne fayda gele turgan iş jasa çaylanayın. Şol özüňer deputatda oşo gelerki şaýlawda şol baýlarda emes, kişiler hizmet göreten deputat saylasa, oşo deputatlar gaýsynlar şol token tarmagyny gaýra işletip, öňüpdir degen hökümet programmasy altyp salgylaç. Jerdi saktap, jerdi buza turgan, kırgızın tazalyk buza turgan oşo programma. Eger bunday material çöýrel jerde söýle turgan bolsak da